Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен жалпы республикалык тестке даярданабыз. Аналогиянын негизги принциптери болгон 3-сабагыбызды силер менен баштасак. Кыргыз тили жана адабияты мугалими Рыскелдиева Батыркызы аралыгында. Алгач биз силер менен байкоо жүргүзсөк деп ойдого келдик. Себеби эмнеден жасайт деген принциптин иштөөрдөн мурда байкоо жүргүзөбүз. Демек, кант кызылчасынан кумшекер же болбосо кант жасалат. Ал эми резинадан дөңкөлөк жасалып атат. Ошондой эле коңуздан болсо суусундук кола жасалып атат. Демек, анын түсүн өзгөртүүчү каражат катары коңуз колдонулат. Демек, коңуздун курамы колага киргендиктен аны жасалат деп айтууга толук мүмкүнчүлүк бар экен. Ал эми силер менен адаттагыдай эле алгачкы жоп сөздөргө көңүл буруу менен эмнеден жасайт деген принципти үстүндө иш алып барсак. Сүттөн айран жасалат. Ал эми бал таттуу болуп эсептелет. Бал таттуу. Демек, бул кандай деген суроого жооп берип сынатуучу болуп атат. А бизге жоп сөздөрдө болсо зататоч берилген. Демек, А варианттагы толук бойдон мүмкүн эмес экен. Май кандай суюк болуп эсептелет. Май суюк. Демек, бул дагы анын табияты сынатуучу катары берилип атат. Демек, бул дагы жоопко туура келбейт. Ал эми эмнеден жасайт десек, эттен коордак жасалып атат. Демек, мында жакындык бар. Алмадан компот жасалып атат. Демек, мында да жакындык бар. Экөөнүн айырмачылыгын айырмалаш үчүн анын түпкү берген мазмунуна карата аныктасак болот экен. Туура. Эт куурдак деген суюк эмес айран сыяктуу окшоштугу жок да. Демек, компот деген бул суюктук катары айрандын берилген жообуна ылайык келет экен. Демек, Г вариантын туура деп тапсак болот экен. Ошондой эле стакан айнектен жасалып атат. Стакан айнектен жасалып атат. Демек, эмнеден жасайт деген принциптин үстүндө иш алып барып атабыз. Бак жалбырак муну жасаган жок да адам. Демек, бул адам катышпагандыктан бул жаратылыштын берген табиятына карата аныктоого мүмкүн. Машина бурама деген жакындык бар, бирок жалгыз бурамадан машина жаза албашы мүмкүн. Демек, ал тетиктер десе кандайдыр бир жакындык болмок. Демек, бул жооп дагы туура эмес. Ал эми журнал болсо кагаздардан жасалат. Журнал кагаздардан жасалып атат. Демек, бул жооп дагы туура катары кабылдасак болот. Кол менен сууну туура жооп катары кабыл алган учурлар болгон. Адашуулар себеби бул жооп туура эмес катары кабыл алынбас. Ал кандайдыр бир жакындаштырган стакан менен колду кармайбыз, айнек менен сууну куюуга мүмкүн деген жакындыкты алып келишкен. Бирок биздин берген принципти эске алыш керек. Эмнеден жасайт деген сөздү эске алуу менен журналдан кагазды жасалат. Журналдан кагаз жасайт же болбосо. Демек, бизге туура жооп алма менен компот болуп эсептелет экен. Алма менен компот болуп эсептелет экен да. Демек, бизге берилген жооп боюнча журнал, кагаз туура келет экен. Кийинки сиздер менен толук бойдон дагы кездешип жолукканча сак саламатта болуңуздар.